A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat, Allah Taala barыңыздарды, ниетиңиздерди, тилеңиздерди кабыл кылсын. Кудай мырза биздин бүгүнкү сабагыбыз ошол ажылык, анан ошо курмандык боюнча болмокчу. Буюрса мына биз барыңыздарга белгилүү, бүгүн Арафа күнү, эртең айт болуп эсептелет. Эми bizde koyunca düşünbeydi de soraganlar bolup attı. Orozada bugün erten Arafa bir gün ayıp bir de anı soraydı. Anam bugün misalı kurban ayıtta bugün çettik kaçan diye dağın soraydı da. Oşa mümkünlükten faydalanır. Men sizlerge bir oşa aytıp keteyim. Özü bayağı bizde çettik de koyuyor. Bu Arapça yağmur şak de koyuyor. Erten ay жаңырауы жоқ bu. Orozonu başlayımız bu, жоқ bu deyip dur. Oşa ne? Şek günü deyip dur. Bu orozada olur tuğanlar. Orozada şek günü şektik. Erten ay жаңырса orozu жабабыз, бекітеміз. Жаңырбаса бұл оозубуз ачык болот деп туруп. Ал orozada болот. Ал эми Курбан айтта болсо, Курбан айттан бир күн мурда мына бүгүн Кудай буйрса, элдин баары Арафат тоосунда ошол Ямул Арафа деп коет. Арафа бүгүн, эртең айт Кудай буйрса. Эми ошол ажылык боюнча да бир токтоло кетели. Пайгамбардын ошо хадисинде келет. Afdalu dua, duaul Arafa. En жақсы dua, бұл Arafa күндегі dua деп айтылған бізде шариғатта сөз бар. Демек бүгін Arafa күні, Arafa күнінде біз көп dua қылышымыз керек. Анан ораза қармаған, егер қолдан келгендерге ораза қармаған бүгін дағы жақсырақ. Құдай бұйырса. Ораза ниет қылғандар болса, Құдай Таалам оразаңыздарды, ниетіңіздерді қабыл қылған болсын. Бұйырса Арафатта бүгін оразада ошол жерде ажыларыбыз кешке dua қылады, Құдай бұйырса. Анча ажыға кеткендер болса біз айтқанбыз, ели жерге дуа қылғыла, бізге да дуа қылғыла деп, дуа қабыл бола тұрған күн ошол Арафат тоосунда. Эми буюрса биздагы ораза кармагандар, ораза кармаган эместерден көп дуа кылыңыздар. Себеби бүгүн эң дуа кабыл бола турган күндөрдүн бири бул не? Ошол Арафа күнү. Андан кийин пайгамбардан бир хадисте келет, ал-хаджу Арафа, ажылык бул Арафат дейт. Демек, Арафат тоосуна жетип барса, ажылык кабыл алат. Кабыл болот, Кудай буйрса. Эми бизде билесиздер, ажылык парыз болгондуктан ошол жерде ажылык министр ушунчалык деңгээлде шарт түзүп койгон. Анча-мынчада ооруп калгандар бар, доктурда жаткандар бар ошол жакта. Ошол жерде эмне? Скорый менен, тез жардам менен Арафат тоосуна алып барып, жарым саат, 1 саат ошол жерде тургузуп, парызын аткарып кайра алып кетет. Карасаңыздар. Атай өмүрүндө бир жолу ажылыкка келүү парыз, ошол парызы орундалсын, парызды аткарып калсын деп туруп ошондой шарттарды түзүп койгон. Анча кечиги бара тургандар болсо, барып туруп ошол жерде эмне? Жарым саат, 1 саат турса деле ошол не парыз аткарылат да, көрбөйсүздөр. Ошого ушунчалык деңгээлде шартты түзүп койгон. Эми бул ажыл кайдан келип чыкты? Биздеги исламдагы 5 парыздын бирөөсү туугандар. Исламдагы 5 парыздын бирөөсү бул ажылык. Эми бул исламдагы 5 парыз кайсы? Эң биринчи биз келме келтиришибиз керек. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Андан кийин намаз окушубуз керек. Müslüman adamlar için bu namaz farz. Müslüman emeslerge farz emez. Bu İslam'da 5 farz, o Müslüman adamlarga tiyişeli. Bu ikincisi. Üçüncüsü bizde ne? Oroza karmav. Oroza karmav. Ondan keyin dördüncüsü bu bizde zekat. Ondan keyin beşincisi bu bizde acılık. Bu İslam'ın 5 farzı. Hem de karaganda, o İslam'ın 5 farzı birbirine şunçalı birine çinçirday baylanışkan deydi da. Hem qarаңыздар, birinci kelime keltiremiz. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deb kelime keltirdik. Elhamdülillah. Kelime keltirген Müslüman adamga namaz farz. Namaz farz bilesizler. Namaz okuyan adam özün daima ne közemeldep kalat eken. Men koy jaman aytpayın, jaman süйлөбөйүн. Men namazım teke ketip kalbasın. Birönün артынан gıybat kılbayın, birönü jamandabayın, jaman aytpayın, jaman süйлөбөйүн dep turup ne? Uşunçalık ne? Bol özü kontrolda kalat eken. Namaz okuyan adam. Ondan keyin bu oroza, 3. farz. Orozаны қарасаңыздар, Құдайдан қорқып, Құдайдың бұйрығын атқарып намаз оқыған адам жеп жүрген адал нәрселерін деле жебей қоя береді екен да. Қарасаңыздар. Мысалы, нан жеш адал эле да тура, бирок эртеден таң аткандан күн батканга чейин аны деле жебей кое берет да. Бул 3. парз орозону аткарат. Эми ушунчалык эмне курсак ачып орозодо кыйналгандан кийин, демек
Kede kembalдар ушундай курсак ачат турбайбы деп зекет бергенге даяр болуп калат экен да. Карасаңыздар. Орозодо курсак ачат да. Туурабы? Айрыкча мына бүгүн ордо кармагандар уже сезилип атса керек. Күн ысык, күн узун баягы жердечи, а? Орозо эми эртерээк кечкирсе экен деп туруп. Ошондой эле эмне? Жана зекетке даяр болуп калат экен да. Кой, кеде кембагалдар ошолор курсак ач экен, ошолорго жардам берейин деп туруп даяр болуп калат экен зекет бергенге. А зекет берген адам ажылыкка даяр болуп калат экен да баягы жердечи. Өзүнүн убактысын сарптап, акчасын сарптап, баарын сарптап, ажылыкка даяр болуп калат экен. Бул исламдын пардары ушундай бири-бирине байланыштуу болуп кетет экен. Эми зекет важип болгон адам бул курбандык чалуусу да важип болуп калат туугандар. Курбандык чалуусу важип болуп калат. Эми зекетке важип деген кандай? 300 миң сом акчасы болсо, запаста же оборотунда, ошол адам зекет бериш керек. 5 жылда айланганда. 300 миң сом акчасы бар адам 2,5% бериш керек экен. Мисалы 100 сомдон 2,5 сом, 1000 сомдон 25 сом, ошондо эсептегенде бир 2,5 миң сом, бир 7 миң сом тегерек болуп калат экен. Жылына бир жолу ошол кедей кембалдардын акысы, ошону бериш керек. Эгерде миллион сом болсо, андан дагы көбүрөөк берет. Ошол адамга не курбандык чалуу важип болуп калат экен. Себеби пайгамбардын эле хадисинде келет го. Кимдин курбандык чалууга күчү жетип туруп, мүмкүнчүлүгү болуп туруп, курбандык чалбаса, биздин мына намазканаларыбызга жакындабай эле койсун деген пайгамбардын хадиси бар. Эми намазканага жакындабай эле койсун деген максат бул эмне? Бул парзга жакыныраак важип нерсени аткарбагандыгы үчүн бул жерде эскертүү болуп атат да баягы жерде. Элестетип көрүңүздөр. А бизде ошо курбандык жакындаганда суроолор көбөйүп баштайт да. Курбандык жакындаганда, курбан айт жакындаганда суроолор көбөйүп баштайт. Молдеке баягы 2 жашка жете элек экен, бирөөнүн бир бука союйн десем, бирок аябай семиз экен. Ошону чалсам болобу? Же болбосо 6 айдан бир аз өтүптүр, ошону сойсом болобу? Бул кандай? Бирок семиз эле экен деп ошондой суроолорду сурай берет да. Мен айтат элем да. Куда келсе 25 миң сомго алып соёсуң дагы Кудай үчүн эмнеге аяйсың? Кудай үчүн аябайбыз, Кудайга аянабыз. Кудайга уят болуп калбайын, ошо кудагыйлар келет деп, 30 миң сом болсо да алып соябыз да, туурабы? Ал өзүң үчүн, өзүңдүн баркың үчүн да, авторитет үчүн. Биз Кудайга барганда, аябай семиз кой сойду деп, мактасын деп, кудагыйлар үчүн соябыз, Кудай үчүн шунчалык эсептейбиз да, баягы жерде. Кичинерээк экен да, чоңураак. Тандап сой, бир 50 миң сомдуктан союп кой баягы жерде. Жок дегенде бир 20 миң сомго алып союп кой, жылына бир жолу экен. Аны дагы сойгондо эмне? Кудай Таала үчүн союш керек да баягы жерде. Анан туугандар, ушул жерде мен бир нерсени эскертип кетейин. Дагы бир нерсе бар. Көп жерде, айыл жерлерде курбандыкты соет дагы туугандар, кошуналарды чакырып, союп өздөрү эле жеп алат, баягы жерде. Өзү курбандыкты союп, кээде муктаждарга бериш керек. Ошо сойгон курбандыктын 3төн 1-ин гана өзү үй-бүлөбүз менен жесек болот да, 3төн 1-ин. 3төн 1-ин колу кошуна туугандар менен 3төн 1-ин таркатыш керек. Мүмкүн болсо ошону баарын эле таркатып койсок дагы жакшы болот негизи. Себеби курбан айтта жок дегенде эт жей албагандар бир эт жесин да байкуштар. Бир шорпо ичсин, бир куурдак жесин ошолор. Мисалы ошол эле адамдар, өзүңөр ойлоп көрүңүздөр, курбандык чалдыңыз, кошуналар же туугандарды чакырдыңыз, алар эт жеп эле жүргөн адамдар да. Алар өздөрү эле курбандык чалганга күчү жете турган адамдар. Ошолорду чакырып тамак беребиз да бизчи. Аларды чакырсак, алар келип жейт, мисалы ыраазы деле болбойт да аларчы. Баягы жерде. Жылкы сайса болмок, ушунчалык болгондо деп кетиши мүмкүн баягы жердечи. Курбандыкты чалып туруп, бир аз алып калып туруп, ошону эмне бүт муктаждарга кээделерге таркатып берген ошол жакшыраак болот туугандар. Силерге мен ошону суранам. Союп туруп ошол колу кошуна туугандарды чакырбай эле кээделерге эле бериңиздер. Азыр ушундай бир эт кымбат, баягы ушундай бир кыйынчылык заманда, азыр бир кой 25 миң сом болуп кетти. Соям деген ошо 1,5 жаштагыларды азыр эмне 15 миң деп атат. Эми бул кыйын, азыр 7 жашта кыйын болуп калды. Жок дегенде бир жылга бир жолу курбан айтта ошону сатып алып туруп берип коялы. Бирөө сурайт, менде ушул акчам деле бар, эми ушул карыздарым бар да дейт. Ошол карыздарга берип койгом дейт. Эми сойсом болобу болбойбу дейт. Эми ал зекетке жөн эле күчү жете турган эле киши алчы. Зекет бергенге күчү жетет.
Ушундай суроону сурайт да. Анан мен сурадым. Карызым бар да дейт. Kurbanды soysam bolabı deydi. Aytdım karızım var da dep Kuda tosbay koyuyorsun desem, "Joy, endi kudalarda tosam da" deydi. Ana Kuda üçün ayanmayla koy dedim bayağı жерdeçi. Kuda tosan köp karajat ketedi. Bul жерде 15 000 сом altır berip koyuyorsun boldu. Başka karajat ketpeydi. Ошол себептен тугандар не? Kuday üçün ayanbaş gerek. Kudaydan ayağıla. Kuday üçün bir soya veriş gerek bizde. Emi bizde ошол курбандыкты кандай болот? Курбандык кандай малдардан союлат десе, бизде төөдөн союлат, уйдан союлат, эчкиден, койдон союлат экен. Демек, 4 түрдүү жандыктан курбандык чалабыз. Төөнү болсо бул 5 жашта айтат. 5 жашка толгондон кийин союш керек деп бизде шариаттын көрсөтмөсү бар. Андан кийин уйдуку 2 жаштан өйдө болуш керек. 2 жашка толгон болуш керек. Bizde şey jaşı eski alınat da salmağı eski alınmaydı. Keyler çoğun eken, ayağı çoğun eken. Bırak şu 2 yaşka tolelek eken da dedi mi? 2 yaşka tolelek bolsa sayıbaş gerek abi. Sen şariatın göstermesi. Alda jaşasın bayak şu zulüm bol bolsun. Misalı balam boyu çoğun bolsa dedi 5 yaş bolsa boyu çoğun de 1. klasga berip koyuvermeysin de bayak jerde to'g'rimi? Anın özünün kölevi çoğun bolgany bilen akıl dengeli jetiliş gerek de bayak jerde. To'g'rimi? Özün teң tutarı menen birgelikte. Oşondan tuğanlar oşol jagында karашыбыз керек. Andan keyin koy bizde 1 yaş boluş gerek. 1 yaştan aşkan boluş gerek. Egerde 6 aydan ötken bolsa, egerde 1 yaştagıday çoğun körüngön bolsa koyga ruhsat berilet. Koyga ruhsat ber. 6 aydan jogorı kozlara ruhsat berilet. Bирок мына быйылдан баштап ал уже жарабай калат тугандар. Январ февралда туылган козуларыбыз 6 айга чыкпай калат атыр. Эми 1 жылдан өйдөнү союшубуз керек болуп калат. Мына бул жерден эми чыныгы эркекче курбандык чалам дегендер мына өзүн эми көрсөтүш керек да баягы жерде. Эми өзүн көрсөтүш керек. Soyasımı 15 000, 20 000, 25 000 alıp soy, bırak canaka aytkanday, oşonu emne beriş gerek. Oşonu kedilere beriş gerek. Anan keyler var, misal oşol jerde ne? Eşki. Eşkini soyganda al, sözsüz 1 yaştan öyde oluş gerek, ulaktar. 1 yaştan tolup ötüş gerek. Koy emin bayak test semiret eken dağın, oşo 6 aydan öyde olsa ruhsat verilir. Bırak azır esket koyan tuğanlar, Azır bıyılkı жылы kiyinki dağın 5-6 yıl emin jana kozlarda soyalbayбыз. Aların bir baktısı eken da. Vay aların baktısı eken emin jakşılap enesini emip çoğaya versin alar. Azır misalı fevralda yanvarda soyul tuğulganlar 6 ayga çıgılekti. Alar üçün jarabaydı. Anan keyde bazardagılar efte ötkөsүнө bul çoğun bola öret. Men bilem anı. Buna semiz bolsa jaray beret dep turup 1,5 yaştagı torpaktar dele satı öret misalı. 6 ayga jetelekten dele satı öret. Oşol durus emes. Oşol jagында biz karашыбыз керек. Anan koydu, eçkini bir adam жалгыз soyuş gerek. Al emi uydu, töönü sözsüz türde 7 adam soyuş gerek. 7'den aşbaş gerek. Bir adam жалгыз özü soysa dele jaray beret. Жалгыз bir uydu, ya topozdu soysanızda da jaray beret. Topoz dağı bizde jaray beret tuğanlar. Topoz jaray beret. Oşol ne? Uydun oşol janında aldağın kurbanlığa jaray. Ana keyler sura beret misalı murda deyt oşol 7 adam soyuş gerek biz 6 adam akça çoğultup durup deyt. Oşo uydu soyup anan 6 oz bölüp alıp turup 7-sini biz sadaka kılç elek degen bir suroo keldi da. Oşol da doğru emes da. Sen özüңдөн iyi bilen misalı 210 kilogram çıkkan bolsa, 210 kilo çıkkan bolsa 7'ge bölse kança bolot? 30'dan tiyet. 630 kilodan alat eken dağın 30 kilosun gana sadaka kılat eken de al bol boy tuğanlar bayağı jerde. Oşol ne? 210 çıksa oşonun 3'ten biri 70 kilosun 7'e bölü olsa bolot 10 kilodan. Kalganın oşol muhtajlarga beriş gerek tuğanlar. Oşona to'g'ri emas tushungandar dağın var eken da. Elestетип ko'r. 6 adam soyup 6'ı bölü olat eken dağın 7'sinin akısındalar төлөp tur, oşo 7'sini dağın sadaka kılıp koyat eken. Oşol da to'g'ri emas tuğanlar. Oşol maseleni dağın biz eske alalı tuğanlar. Emi, oşo kurbandık boyunca ala turan bolsak, kurbandık çalının ökümü bol bizde emne küçü jetken adamga bul vacip, bul parzga jakındıraak bolot. Anı çalbasa bul ne künökör dele bolot. Sebebi kolunda bar, Kuday Talam berdi, Kuday Talam'ın bergeninden al da beriş gerek. Al da beriş gerek.
Эми курмандыкка ошол союла турган малдар биз жана айтып кеттик, төө, уй, кой жана эчки союш керек. Эми ушул айтылган азыркы союла турган жандыктардын 4 айыбы болбош керек. 4 айыбы болбош керек дейт бизде шариятыбыз боюнча. Биринчиси көзү сокур болбош керек дейт. Көзү сокур болбош керек. Себеби көзү сокур болсо бул не? Толлук bir жандык болуп эсептелбейт экен да. Ал кемчиликтүү. Аллах Таала үчүн союп атканда бул кемчиликсиз толлук болсун дейт. Кемчиликсиз толлук bir жандык болсун дейт. Бул биринчиси эмне? Ошо көзү сокур болбосун дейт. Же болбосо бай чел кагып басып көзү көрбөй калган ушундай бир оору байкалса, бул жандыкты курбандыкка сойгонго болбойт. Курбандык чала турган жерге өзү басып бара турган болуш керек да баягы жерде. Өзү басып бара турган болуш керек. Экинчиси каттуу илдетке чалдыгып, ооруп, арыктап кеткен болсо, ал да болбойт. Кейлерди карасаң, жакшыда коюн сойгусу келбей, арык торук ооругандарын баарын ушул эмне сатып берет экен да курбандыкка жакынчы. Ал уже жарабайт. Ал жарабайт. Мисалы, жанакы эле сөз, Куда келгенде ооруган арык торукту сойбойсуң да туура, кой уят деп туруп, эмне? Кудадан уялабыз да кантип Кудайдан уялбайбыз. Ошол жагында карашыбыз керек экен. Анан үчүнчүсү буту аксап баса албай калган болсо, бул дагы жараксыз. Буту аксап баса албай калган болсо, бул дагы жараксыз болуп калат экен туугандар. Ошону дагы биз эске алалы. Ошол эмне өзү басып бара турган болуш керек. Кээде ошол эмне буту баспай калса деле ошону сүйрөп, ошол бутуна кармап жардам берип туруп, өзү сүйрөп келип туруп союп салат экен. Ал деле болбойт да. Өзү келен басыш керек. Кыскасы эмне? Мындай толлук bir жандык болуш керек. Андан кийин жиликтеринде чучугу тола элек болсо дагы бул жарабайт дейт. Бул мындайча айтканда эмне арык болсо жарабайт деген сөз да. Кичине семиз болуш керек. Ошол себептен эмне жилиги тола дегени койлор 6 жаштан, козлор 6 айдан өйдө болсо, аябай чоң жилиги тола болсо жарайт деген ошонон туугандар. Ошондон биз эске алып коелу. Анан бул жерде суроо, курмандыкты өзү союш керекпи деген дагы суроолор болот да. Курмандыкты өзү сойгону бул жакшыраак. Өзү сойгон жакшыраак. Эгерде сойгонду билбесе, башка бирөөгө сойдурса, бул дагы жарай берет. Бирок курмандык союлуп жатканда өзү ошол жерде турганы дагы жакшыраак болот дейт. Курмандык союлуп жатканда өзү ошол жерде турганы бул жакшыраак деген бизде алымдардын сөздөрү бар. Эми курмандыктын акчасын башка бир шаарга жөнөтүп, ошол жактан бирөөгө дайындап сойдурса дагы жарайбы деген суроо болот да көбүнчө. Бизде өзүңдүн жашаган жериңде сойгонуң жакшы дейт. Кайерде жашасаң, ошол жерде союп, ошол жердеги муктаж кедейлерге таркатканың жакшыраак дейт. Эгерде андай муктаждык жок болсо, анда башка шаарга жөнөтсөк болот экен. Башка шаарга жөнөтсөң болот. Бирок бул жерде кээ бирлер ажыга жөнөгөндөргө сен өзүң курмандык чаласың, ошол Меккеде менин атамдын атынан дагы курмандык чалып кой деп анча-мынча ошо курмандыктын акчасын бергендер бар. Эми ал жерде дагы муктаждар бар, союп таркатса ал деле жарай берет. Эми бул жерде эмне Мекке деген соо көбүрөөк болот деп үмүт кылат да баягы. Себеби ал жердеги бир ибадат 100 миңге көбөйөт атпайбы? Ал жерде Меккеде 1 сом садака берсең 100 миңге көбөйөт. Эгерде бир койду ошол жакта союп койсоң 100 миңдин соогу жазылат дагы атама, чоң атама жетчеби деген үмүт менен берет, ал деле жарай берет. Бирок сен өзүңдүн жашаган жериңдеги кедей кембагал муктаждарга ошону таркатканың бул жакшыраак болот. Эми курмандыктын этин кантип таркатыш керек дегенде жанакы эле маселе 3кө бөлүнөт. 3төн бирин өзү үй бүлөсү менен жеш керек, 3төн бирин кошуналары, туугандары менен жесе болот, 3төн бирин таркатыш керек. Бирок ошонун баарын таркатканы бул дагы жакшыраак да бизде. Жакшыраак. Анткени бизде Кудайга шүгүр күчүбүз жетет. Күчүбүз жетет. Эт алып жей алабыз, туурабы? Эми койдун эти болбосо дагы жок дегенде тооктун этин алып жегенге күчүбүз жетет биздин. Бирок ошону жей албаган, жумасына бир жолу тамак жей албаган туугандарыбыз бар азыр. Жумасына бир жолу тамак жей албагандар бар ошол жерде. Жанакында ошол интернетте бир аялдын макаласы жарыяланыптыр. Баласы, апа, биз эми акчабыз жок да, каалаган нерсебизди алып жей албайбыз да, апа деп туруп, кызым ошентет дейт да баягы жерде. Ошондой семьялар бар да. Өзү байкуш мисалы көбүнчө базарларга жакын жерлерде ошондойлор көп экен. Квартира арзаныраак болот экен. Биринчиден новостройкаларда. Анан
Bazarga kelip ketip iштегенге дагы не жол жакын экен деп туруп, ошол жерлерден көбүнчө не квартира алат экен да, ошол жерде жашайт экен да. Биз мисалы таркатып жүрбөдүк, мисалы жан конуштарда, Дордой тегерегиндеги конуштарда. Ошол жерлерде байкуштарда кыйын экен да. Эми ал тамагын алабы, кийим алабы, квартирасын төлөйбү, бул кыйын экен. Аябай кыйналгандар көп. Ошондон туугандар мүмкүн болсо союп ошол бойдон эле таркатыңыздар. O туугандарга жөн эле кийин эле бир чакырып койсоңдар болот. Атай курбандык ниет кылган экен, баары кетсин да. Эми пайгамбардын ошо хадисинде келет го. Ошол айт күнү дейт, адам баласы курбан айт күнү курбандык чалуудан артык амал кыла албайт дейт. Курбандык чалгандан жакшыраак амал жок дейт. Ошол айт күнү, курбан айт күнү. Курбандык кыямат күнү мүйүздөрү, жүндөрү жана тырмактары менен бардыгы сооп болуп бизди тосуп алат экен ошол жака барганда. Аллахым мени сени жолуңда курбандык чалган эле деп туруп, ошолор бизди тосуп алат экен ошол жактан. Ошондуктан курбандык чала тургандар көңүлүңөр ток болсун деп бизде пайгамбардын хадисинде келет. Анан Аллах Таала ар бир ишти кооз жашоону бизге буйрган. Bizde deyt, egerde sen kurbanlık çala turgan bolsoň, oşo çala turgan özüňiň kuralыңды kurçutkun deyt. Kurçurak bolsun deyt. Kurç bolsun, oşo bir tartkanda ne? Oşol kese turgan bolsun deyt. Bizde daha bir töremesin nerse var. Kurbanlık çalganda oşol bukalardı karap dursan çoğun balka menen iki müyüzün ortasında dang etkilip bir savaydı eken bayağı şalıp kulap düşürdü eken. Ölüp kaldı, al çık koyar yerde. Emi bol adam geçilke jatpaydı. Al iki jol öldürgen bolup kalat da bayakuştu. Soyasun bu adamça jakşılap şariatın jol jobosу menen soy deydi. Anan soygonda bizde şariat boyunca oşol soya turgan oşol koy bu, oşonun kulagı menen közün jabıp özünün duası var. Bismillahillezî la yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâ ve huves-semî'ul alîm degan dua var. Oşol duanı 2-3 sıyra kaytalasa bayağı kadimkide özü dayar bolup jatıp beredi eken. Karasaňar, demek bul dua. Bismillahillezî Allah Taala'nın ismi menen la yadurru ma'a ismihi şey'un. Allah Taala'nın ismi menen bolgonda asman jerde hiç nersenin ziyanı tiýbeyt degan dua da. Oşo duany aýtsa, jana kurmandyk özü kadimkide oşol jatıp beredi eken. Oşan men turmuşta gördüm da, bir eçki alıp gelgen eken, oşo duan aysak un çıkpay jat dedi, soyduk. Bayağı kişi taң kalat. Bu kanday? Eçki soysan bakırat, elden barın çakarat deçeli, un çıkan jok bolmol, un çıkan jok bolmol dekedi. Bayağı jerde al deli Allah Taala'nın buyruğuna baş yet eken da. Al mal candık soyulu için yaratılgan mı? Al soyuluş gerek da. Al soyuluş gerek. Emi soygonda dagın özünün şartı menen koya turan bolsak, al özü un çıkpay jatat eken, oşoga dayar eken. Anın jol jobosun kılış gerek eken da. Janakılar ne? Ekimizin ortasına töösüne balka men urattagın baykuştu kiyin soyot, oşol durus emes tuğanlar. Oşol durus emes. Eme tuğanlar kurmandыкты soyganda kasapçıga oşol soygan etiňden aksyny alasyň dese oşol durus emes. Oşol durus emes. Al etти jardam katары o iştinge berse bolat, birok anın akısın özüňden çöntögünden çıgarıp berişin. Bir koydu soydurdun mu? Akçanı төлөp soydur. Bukanı soydurdun mu? Anın akçasını özüň çöntögünden berdi. Şunu soydan çetine bir 2-3 kilo etini alıp al oşon. Akısına desen al bolboyt tuğanlar. Akısın özünçe çöntökten çıkarışması gerek. Anan kurmandık çalgan adam oşol emesin terisin jündörün satsa bolboyt. Eger bilbey satıp algan bolsa, anı sadaka kılış gerek. Anı şu işlete turan adamga jön ele beker beriş gerek. Jön ele beker beriş gerek. Vakt bolup kaldı kança. Eme tuğanlar, bul jerde kurbandık jönünde ayta turan bolsak, kurban degen söz bu Arapça Allah Taala'ga jakın boluu degeni düşünürüz. Hem şeriatımız boyunca biz oşol ne? Kurbanlıkta soyganda birinci Allah Taala'ga jerge düşerden burada Allah Taala'ga jetet eken. Oşol bizdin çalan kurbanlyk. Oşonduktan tuğanlar kurbanlıkты çalıңızдар. Egerde çala turgan bolsa 3'ten 1'ini alıp turup kalganını bizge alıp gelip beriңizder bul jerde. Bizde şol onçamça emeler var. Arı жазгандар бар. Ошол өзүбүздүн кварталга бере туран болдук.
Жылda эле кээде şunda kelip durup arı жазып келет, карасаң ксерокопиядан чыгарган бардык мешіттерге таркатат экен. Азыр эми эстип болуп калдым. Ошол квартальныйдан справка алып кел. Кайсы жерде жашайсың? Ушул райондо деп себеби ушул мешитке келгенден кийин ушул мешиттин тегерегиндегилерге биз беришибиз керек болуп калды да баягы жерде. Бирөөсү келет ораза айтты. Келип туруп, ушул жерде жашайсызбы? Ушул жерде жашагандарга беребиз десем, эшикке чыксам, турат, молдеке акчаны бере бербейсиңби? Папалам кылабыз дейт. Баягы бир аял. Ал көнүп калыптыр да. Бардык мешиттерге барып алат экен да, акча жыйнайт экен да, ошентипчи. Анан быйыл ушул адамдар келди деп туруп, имамдардын группасы бар, ортого таштасак, бирөөсү 4 мешиттен алыптыр. Инсап керек да. Инсап керек. Ошого ар ким өзүнүн мешитинин тегерегиндегилерге бере турган болуп туугандар. Анан соя турган болсоңдар алып келиңиздер, буюрса биз ээлерине жеткирип таркатабыз. Анан туугандар эртеңки дагы бир жарыя, мына Алла разы болсун, апалар жамааты, аялдар жамааты bir kança aydan beri şu kayırımlılık işlerini жасап атат, өздері de пайда көріп атат, ақшасына кайрымдуулuk кылып атат. Эми буюрса эртең айт күнү, эртең менен дастархан даярдайбыз буюрса, апалар жамааты борсогун биз даярдап, компотуну кайнатып берели, башкасын элдер өздөрү бир жардам берсин деп суранып атат. Эртең майрамдык маанай туугандар. Bugün buyursa birisi bir 3 blok bir sokak gelip taşlap gitti. Bidin jardam dep. Erteң ertemen eldir aytqa kelgende, buna 1000'ge jakın adam var. Kelip turup ошол ne? Ayttık mayram. Jakşı maanayda. Ошол жерде жеңимдерге айтыңыздар. Булочка бышырып бере, печенье бышырып бере, же өзүңдөр bir коробка печенье алып келип коюп бересиздерби? Кыскасы эмне? Ошол дастарханды толтуралы, айтка келгенде bir майрамдык маанай ошол даамдан ооз тийип кете турган болсун туугандар. Кандай дейсиздер? Bir mayramlık manay bolsun, daim ele oşan uyuşturup görüyoruz mu? Ertengi dağ oşonday bir bizde emne bir iş çaraz var. Mayramlık manay. Ertemine saat 7:30'da ayet namazı okulat. 6:30 7'den başlap erterek kelip turup jengemnin bergen nerselerini alıp kelip turup dastarxanga koyuңuzдар inşallah. Kelgen adamlar oşol jerde emne kompotundan içip, soğundan içip, borsoğundan içip bir dağ moğuz deysin inşallah. Bu mayramlık manay inşallah. Allah razı olsun barınızlardan. Ondan namaz vakti bolup kaldı okşayt, bir dua kılalım. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Neşhadu en la ilahe illa ent. Nestağfirke ve netûbü ileyk. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî khusr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihat. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Birahmetke ya erhamer rahim.